Жалал Абад облусу Токтогул району номер 32 Бекназар атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү, акылдуу окуучуларым. Силер менен мен башталгыч класстын мугалими Туруз кызы Жазгүл. Балдар, бүгүнкү видео сабагыбызда математика сабагын өтөбүз. Сабагыбызды баштаардан мурун алтын эрежени кабыл алсак, балдар. Алтын эрежебизди көрдүңөрбү, балдар? Алтын эрежебиздин башкы сөзүн санарип деп алдым. Эмне үчүн? Себеби 2020 жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы болгондугуна байланыштуу санарип окуучулардан бололу деп алтын эрежебиздин башкы сөзүн санарип деп алдым. Карайбыз. Бүгүнкү сабакта активдүү, намыстуу, акылдуу, реалдуу, ийкемдүү, ошону менен бирге эле патриот болгонго аракет жасайбыз. Балдар, жагымдуу маанай тартуулап алсак. Мен силерге ырдап бермекчимин, балдар. Силер дагы кошулсаңар болот. Кана, балдар, силер дагы кошулуп ырдагыла. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Асманда жылдыздар жымыңдап карашат, анткени аларда тынчтыкты санашат, анткени аларда тынчтыкты санашат. Мынакей, балдар, маанайыбызды көтөрүп алдык. Бүгүнкү биздин сабакта, балдар, акылдуу мышык конокко келди. Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү видео сабакта мен силер менен болмокчумун. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда акылдуу мышык болот. Балдар, силер билесиңерби, математика сабагын эмне үчүн үйрөнүшүбүз керек? Себеби, балдар, математика жашоонун дээрлик баардык чөйрөсүндө зарыл. Биз күн сайын өз убактыбызды туура бөлүштүрүү жана соода кылуу үчүн жөнөкөй арифметикалык амалдарды колдонобуз. Балким сен инженер, физик же дагы башка бир кесиптин ээси болууну каалап калышың мүмкүн. Бул жана башка көптөгөн адистиктерди терең өздөштүрүү үчүн математикалык билимге ээ болушуңуз зарыл. Математика баардык илимдин негизи. Эгерде керектүү эсептөөлөрдү жүргүзө албасаң, көптөгөн сабактарды үйрөнүүгө мүмкүн эмес. Көрдүңөрбү, балдар? Мыкты билим алып, чоң ийгиликтерге жетүүнү кааласаңар, математиканы жакшылап үйрөнүүгө умтулгула. Көрдүңөрбү, балдар? Акылдуу мышык айткандай, математика сабагын аракет кылып үйрөнүүгө умтулгула. Эмесе, балдар, бүгүнкү сабакта акылдуу мышык бизге логикалык суроолорду кандай келген экен? Балдар, бүгүнкү видео сабакка силер үчүн логикалык суроолорду кандай келген? Эмесе, балдар, акылдуу мышык даярдап келген логикалык суроолорго кезек берели. Мен силерге окуп берейин, балдар. Бул жерде канча коен жашырылган? Ойлонуп көргүлөчү, балдар. А варианты 7 коен жашырылган дейт, Б варианты 9 коен, ал эми В варианты 8 коен. Ойлондукпу, балдар? Ойлонсок, балдар. Даяр жообун көргөзөйүн. Мынакей, балдар, сүрөттү көрдүңөрбү? Туура жообу 8 коен бар. Себеби, балдар,
ар бир 2 кулак бир коёнго тиешелүү десек болот. Башкача айтканда, ар бир 2 кулак турган жерде бирден коён бар десек болот. Көрдүңөрбү балдар? Ошондо бизде өткөнкү видео сабагыбызда балдар маселе иштөө темасын өткөнбүз. Эми карайбыз балдар. Текчеде 7 дептер жана 3 китеп болгон. Бардыгы канча окуу куралы турган? Ойлонуп көргүлөчү балдар. Азаматсыңар балдар. Бардыгы 10 окуу куралы турган. Биз муну 7ге 3тү кошуу менен таптык. Азаматсыңар балдар. Балдар, кезекти үй тапшырмага беребиз. Мен силерден мультурокто иштеген тесттериңердин жыйынтыгын көргөзө кетем балдар. Балдар, карайбыз. Окуучунун аралыктан тесттик үй тапшырмасын баалоо. Мультурок сайтынын тесттик жыйынтыктары балдар. Силер иштеген тесттин жыйынтыктарын көрөбүз балдар. Көрдүңөрбү балдар? Канча убакта иштеп бүттүңөр? Ошон менен бирге эле тапшырманын канча тапшырмасын туура иштедиң? Жана проценттик көрсөткүчү менен. Азаматсыңар балдар. 2 мүнөттө иштеп бүткөн балдар бар экен. Көрдүңөрбү балдар? Балдар, 85%га жетүүгө аракет жасагыла балдар. Балдар, мен бул быйтыкчыларды силерге белекке бермекчимин. Бул быйтыкчаны балдар 100%дык көрсөткүч менен аткара алган балдарга. Ал эми бул быйтыкчаны болсо 85%ге чейин жеткен балдарга. Ал эми бул быйтыкчаны болсо 85%га жете албай калган окуучуларга аракеттенүүнү сунуштанмакчымын балдар. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз дециметр. Бүгүн 13 апрель 2020 жыл. Китебибизди алып балдар 70-71 беттерди ачабыз. Балдар, сабактын максаты менен таанышып алсак. Дециметр тууралуу маалымат аласыңар. Дециметр боюнча амалдарды аткарууга калыптанасыңар. Узундукту өлчөөнүн бирдиктерин ажырата билесиңер. Тактыкка, тартиптүүлүккө тарбияланасыңар. Кана балдар, китебибизди ачып, дециметр темасын карайбыз балдар. Балдар, дециметр темасын мен силерге түшүндүрүп берем балдар. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда узундуктун дагы бир бирдиги менен таанышабыз. Эстеп көргүлөчү балдар, биз буга чейин узундуктун кандай бирдиги менен таанышпыз? Албетте бул сантиметр. Туурабы балдар? Ал эми узундукту өлчөөчү курал сызгыч экенин билебиз. Сызгычты карайбыз балдар. Сызгычта 0-дөн 1ге чейинки аралык, карасаңар, 0-дөн 1ге чейинки аралык балдар 1 сантиметрге барабар балдар. Сантиметрдин жардамы менен калемсаптын, өзүбүз жазган ручкабыздын, кайчынын жана башка нерселердин узундуктарын оңой эле билип алсак болот. Ал эми столдун бийиктигин же болсо шымдын узундугун билүү үчүн сызгыч менен өлчөө бир аз кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Бул үчүн балдар бизге жардамга, буларды өлчөө үчүн бизге жардамга узундуктун дагы бир бирдиги дециметр келет балдар. Көрдүңөрбү? Дециметр келет. Балдар, эми сызгычты алабыз балдар. Эгер сызгыч менен биз 10 сантиметр сызсак балдар, сызгычты карайбыз, мынакей. Мен 10 сантиметр сыздым балдар. Мынакей 10 сантиметр. Көрдүңөрбү балдар?
сызгычтын шкаласы 10 сантиметрди көрсөттү. 10 сантиметр сыздым. Эми балдар, ушул мен сызган 10 сантиметр балдар. Же ол башкача айтканда, ушул 10 сантиметр 1 дециметрге барабар. Же болсо 1 дециметр 10 сантиметрге барабар деп айтсак болот. Же болсо 10 сантиметр 1 дециметрге барабар. Балдар, сантиметрдин кыскартылышы см. Билебиз, ал эми дециметрдин кыскартылып аталышы балдар дм деп кыскартсак болот балдар. Балдар, эми балдар, коробканын узундугун өлчөп көрөбүз балдар. Бул үчүн бизге сызгыч керек. Коробканын башталыш жерине балдар сызгычтын 0 белгисин көрсөтүп турган жерин коебуз. Андан кийин балдар көрөбүз канча сантиметрди көргөздү. Туура балдар 10 сантиметрди көргөздү. Демек балдар 10 сантиметр 1 дециметр болот. Же болсо 10 сантиметр 1 дециметрди түзөт десек болот балдар. Эми балдар өзүбүз жазган калем сабыбыздын узундугун өлчөп көрөбүз. Көрдүңөрбү балдар? 14 сантиметрди көргөздү. 10 сантиметр 1 дециметрге барабар деп айтабыз. 4 сантиметр калды балдар. Карасаңар, эми 14 сантиметр 1 дециметр 4 сантиметрге барабар. Эми балдар, китебибизди алып чыгып 70-71 беттерди ачабыз. Дециметр. Тасманын узундугу канча? Тасманын узундугу 12 сантиметр. 10 сантиметр болсо 1 дециметрге барабар. Дециметр кыскача дм деп жазылат. 10 сантиметрде 1 дециметр бар. Мен түшүндүм. Коен айтып жатат балдар. Мен түшүндүм. Тасманын узундугу 1 дециметр 2 сантиметр. Демек балдар, тасманын узундугу 12 сантиметр болсо, ал балдар 1 дециметр 2 сантиметрге барабар балдар. Эми балдар, көнүгүүлөрдү иштеп баштайбыз. Дептерибизди алып чыгабыз балдар. Мынакей балдар, китепте экинчи көнүгүү. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерге чоң кичине белгисин коюп, салыштырышыбыз керек экен. Мынакей балдар, 5 жана 7 сантиметрди салыштыргам. Туурабы? 7 сантиметр 5 сантиметрге караганда узунураак. Андан кийин 9 жана 9 сантиметр. Булар барабар. Туурабы? Азаматсыңар балдар. Андан кийинки 19 жана 18 сантиметрлер. 19 сантиметр 18 сантиметрге салыштырмалуу узун. Туурабы? Туура. Балдар, эми мен бул жерди иштеп бердим. Эми бул жерде балдар өзүңөр дептериңерге жазып мага жибересиңер балдар. Кийинки көнүгүү. Сантиметр менен туюн. 1 дециметр 5 сантиметр. Ойлонуп көргүлөчү балдар. 1 дециметрде канча сантиметр барабар дедик? Туура балдар, 10 сантиметрге. Ошондо балдар 10 сантиметр жана 5 сантиметр деп түшүндүрсөк болот. Ошон менен балдар 15 сантиметрге барабар. Ал эми 1 дециметр жана 2 сантиметр 12 сантиметрге барабар. Ал 1 жана 7 1 дециметр жана 7 сантиметр канча сантиметрге барабар? Жана 1 дециметр 8 сантиметрче. Буларды балдар дептериңерге иштейсиңер. Кийинки көнүгүү. Кийинки көнүгүү балдар маселе экен. Айгүл столго 12 кызыл таякча койду. Ал көк таякчадан 4кө аз болчу. Айгүл столго канча көк таякча койду? Ойлонуп көрдүңөрбү балдар? Азаматсыңар. 12ден 4тү кемитүү менен чыгардык. Жообу 8 көк таякча болду балдар.
Азаматсыңар балдар. Андан кийинки тапшырма. 5-нчи көнүгүүнү карайбыз балдар. Көрсөтүлгөн сандардын алдында жана артында турган сандарды ата. Мына балдар, карайбыз. 4 санынын алдында 1, 2, 3. Ал эми артында 5, 6, 7. 9 санынын алдында 6, 7, 8. Аркасында болсо 9, 10, 11 деген сандар бар. 10 санынын алдында балдар 7, 8, 9. Артында болсо 10, 11, 11, 12, 13 сандар бар. Эми балдар, өзүңөр атап көргүлөчү. 11 санынын алдында 14 жана 19 санынын алдында жана артында кайсы сандар турат? Азаматсыңар балдар. Эми балдар, 6-нчы көнүгүүнү карайбыз. Мааниси 15ке барабар болгон туюнтмаларды тандайбыз балдар. Мааниси 15ке барабар болгон. Карайбыз. 10го 5ти кошсок 15. Бул жерди тандап алсак болот. 12ге 4ти кошсок 16 болуп кетет. Туура эмес. 18ден 3тү кемитсек 15ке барабар. Туурабы? Андан кийин 10 кемитүү 8. Жок, бул жерде 2 болот. Айырма. Ошон үчүн биздин тапшырмабызга туура эмес. Андан кийин 11 кошуу 5. Туурабы балдар бул? Азаматсыңар балдар. Бул 15ке туура келбейт. Андан кийин 10 кемитүү 2. Кемитүү 2. Бул дагы туура келбейт балдар. Айырма 6 чыгат. Андан кийин 7 кошуу 3 жана 5. Жок балдар. Бул туура келеби? Азаматсыңар балдар. Бул туура келет. Андан кийин 10 кошуу 4 кошуу 1. Бул жерде сумма 15ке барабар. Демек балдар, муну туура деп айтсак болот. Маанисин 15ке барабар десек болот. Көзүбүздү эс алдырууга кезек келди. Көздөрүбүз чарчады, кечке телефон карап туруп. Балдар, бул багытчаларды көрдүңөрбү? Мынакей, ушул багыттар менен көзүбүздүн карегин өйдө ылдый жылдырабыз. Карайбыз балдар. Мынакей, бул багытты көргөзүп өйдөнү. Мына, мен да силер менен кошо жасап жатам балдар. Эми ылдый. Эми мынакей, бул багытты көргөзгөндөй кылып жасайбыз. Мына. Эми мынакей. Эми балдар. Кыйгачынан, мындай. Мына бул багытты көргөзүп тургандай, андан кийин бул жака бул багытты көргөзүп тургандай кылып жасайбыз балдар. Эс алып калдыбы балдар көзүбүз? Балдар, бүгүнкү сабагыбызга акылдуу мушук абдан кызыктуу маалыматтарды ала келиптир. Эмесе көңүл бурабыз балдар. Тарыхый маалыматтардан айтсак. Балдар, мындан көп жылдар мурун узундукту чыканак менен, ошол менен бирге эле ийин менен арыштап, мына көрүп турасыңар сүрөтүн, кулачтап, карыштап эсептеп келишкен. Андан кийин дүйнөдөгү эң бийик акыра Сигматурск акырасы. Ал Борбордук Африкада жашайт. Жирафтын бийиктиги 5 метрге жетет. Көрдүңөр балдар, абдан узун экен. Бул дүйнөдөгү эң кичинекей болгон Куба калибри чымчыгы. Чымчыктын башынан куйругуна чейинки аралык 5 гана сантиметрди түзөт экен. Жана балдар, салмагы 2 төөнөгүчтүн салмагындай эле экен. Көрдүңөрбү? 2 төөнөгүчтүн эле салмагындай экен. Аябай аз салмагы. Андан кийин балдар, бул тоо силер көрүп турган тоо. Бул Эверест тоосу. Эң биринчи илимий өлчөө 1856 жылы жүргүзүлгөн. Бул тоонун бийиктиги 29.000 футка барабар. Бул жерден балдар биз фут дегенди түшүнгөн жокпуз. Фут
адамдын таманы дегенди билдирет экен. Көрдүңөрбү балдар? Адамдын таманы менен эсептегенде балдар 29.000 футка барабар болгон экен. Ал эми узундугу балдар бийиктиги 8.839 метрге барабар болгон. Азаматсыңар балдар. Бул кызыктуу маалыматтар силерге жактыбы? Азаматсыңар балдар, мага дагы жакты. Эми балдар, бүгүн сабагыбызга акылдуу мушук бизге сабагыбызды бышыктоодо суроолорду алып келиптир. Сантиметрге барабар. Узундукту өлчөөчү курал эмнеге аталат? Дециметр канча сантиметрге барабар? Балдар, акылдуу мушуктун суроосуна жооп бере алабызбы балдар? Дециметрдин кыскартылып аталышы кандай? Билебизби балдар? Азаматсыңар. Дециметрдин кыскартылышы дм. Туурабы? Дм. Андан кийин узундукту өлчөөчү курал эмне деп аталат? Туура. Бул сызгыч. Андан кийинки балдар. 10 сантиметрде канча дециметр бар дедик? Туура. 10 сантиметрде 1 дециметр. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Ал эми 12 сантиметрде канча дециметр жана канча сантиметр бар? Ойлонуп көргүлөчү балдар. 1 дециметр 10 сантиметрге барабар болсо. Туура. 1 дециметр 2 сантиметр бар. Балдар, дептериңерге жазасыңар. 71 беттеги 7-көнүгү тапшырма балдар. Мынакей, барабардык пайда болгондой 3 бурчтуктарды сандар менен алмаштыр. Карайбыз балдар. Мисал келтириптир. 4 кошуу 4 барабар 8. Мынакей, карасаңар балдар. 3 бурчтуктарга 4 санын коюптур. Демек, 4кө 4 коштук 8. Бул жердеги мисалдарды силер дагы ушундай кылып иштеп келесиңер балдар. Саламатта калгыла балдар. Эрежени сактап, телесабакты калтырбай көргүлө. Үйдөн чыкпагыла балдар. Көрдүңөрбү балдар? Акылдуу мушук туура айтат. Телесабактарды калтырбай көрүүгө аракет кылгыла. Кайтарым байланышка ар дайым чыккыла балдар. Эрежени сактап, үйдөн чыкпай, колду таза алып жүргүлө. Кийинки сабактан жолукканча сак